Баккендин Карабулак айыл өкмөтүндө санариптик кызмат көрсөтүү жолго коюлду. Баккен районунун Карабулак айыл өкмөтүнүн жашоочулары мындан ары мамлекеттик документ берүү иштерин санариптештирүүнүн алкагында түзүлгөн шарттан пайдалана алышат. Бул тууралуу Баккен районунун акиминин орун басары Кишимжан Кыдырова билдирди. Анын айтымында аталган айыл өкмөттө талапка ылайык 3 бөлмө ачылды. Анда электрондук кат алышуу, электрондук күбөлүк берүү, өлгөндүгү тууралуу тактама, сүйүнчү пул жана жөлөк пулду 2 күн аралыгында берүү боюнча кызматтар көрсөтүлөт. Район аймагында бул кызмат көрсөтүү толук кандуу ишке ашырылып, жалпы 9 айыл өкмөттө 50 санариптик тейлөө кызматтары иштеп жатат. Карабулак айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Кайры Асланованын айтымында учурда Карабулак жана Бужум айылдарында элдин саны 15500 адамга жетет. Буга чейин кызматкерлер бир бөлмөдө шарты жок иштесе, эми санарип аймакка өтүү менен атайын өзүнчө бөлмөлөр ачылып, шарттар түзүлдү. Бүгүнкү күнгө чейин айыл өкмөт боюнча туулгандыгы тууралуу 128 күбөлүк, 70ке жакын нике күбөлүк, 10го жакын өлгөндүгү тууралуу күбөлүк берилип, 50ге жакын жарандын маалыматы базага киргизилди. Жергиликтүүлөр буга чейин 7 километр жолду басып, район борборуна барышчу. Ал жактан кезек күтүп жатып керектүү документтерин алышса, эми айыл өкмөтүнүн өзүнөн эле керектүү документтерди алышат. Жаңы төрөгөн энелер 2 күндүн ичинде сүйүнчү акчасын алса болот. Ага катар жаңы туулган баланын күбөлүгү да ОМС кошо берилет.